Assalamu alaikum туугандар. Бүгүн 30-март 2022-жыл. Силер менен биз онлайн скол YouTube каналы. Силерди бүгүн биз Славянскийде жайгашкан малдын жемин саткан жерге келгенбиз. Силерге баалар менен тааныштырып, кандай сорттор, кандай жем сатылат экенин көрсөтөлү деп. Бизге ага Мирлан байке жардам бермекчи. Assalamu alaikum Мирлан байке. Ассалам. Чекесинен баштай берели. Чекесинен баштайлы. Бияк жакта мешоктун түрлөрү бар. Анан жалпысынан алганда бизде кормдун түрлөрү бар. Уйга, койго, жылкыга, тоокко, тооктун түрү, мындай инкубаторлор бар, заказ кылсаңар. Булар эмнелер? Контейнерлер го, Булар ошо жана жөжөлөрдүн жем бере турган эмне деп коет, кормушка деп коет. Ошо чоңураак тооктордуку, бул суу берген нерселери, поилка деп. Мешоктор канчадан Мирлан байке? Мешоктор эң арзаны 9 сомдон башталат, анан 12 сом 50 тыйынга чейин. Сеткач? Сетка мешок 11 сом. Анан бияк ичине өтсөк, кургак сүт бар, жана музоолорго. Кургак сүттүн 3 түрү бар. 25 килограммдык, 5 килограммдык, анан ошол эле кургак сүткө кошула турчу дрожжи пивные деп коет да, ошонун сиңимдүүлүгүн жогорулатуучу витаминный комплекстер бар. Баасы канча сом булардын? Булардык азыр 2600 сом. Мешогу? Мешогу. Ошондо килограммы где-то 100 канча сомдон айланат. Бул 1 килограмм кургак сүт 10 литр сүт болуп берет да. Эми сууга 8-9 литр сууга аралаштырылат, ошондо баягы 9-10 литрге чейин сүт болуп берет. Жана кичинекей балдардын эле смесь экен да. Ошол сыяктуу. Андан кийин бул ит мышыктын кормдары. А бул асты жак болсо, домашний сушкалардыкы, домашний тооктордуку. Андан ары көздөй уже бул бройлер. Баасы 38 сомдон экен, 38 сомдон башталат дагы, а бул бройлерлердики 58 сомдон ылдый карай кетет, 48 сомго чейин. Бул комплексный корм экен да Мирлан байке? Комплексный корм. Ар бир жашына жараша бөлүнөт. Бул 10 күндүккө, 20 күндүк, 30 күндүк, 40 күндүк деп ошо күнүнө жараша? Күнүнө жараша берилет. Так, ошол андан ары карай тияк жагыбызда ошол поилканын, кормушканын түрлөрү бар. Витаминдер бар. Анан бияка эми ошо жаңы кошуп атабыз, дагы ассортименттерди көбөйтөбүз. Биякта инкубаторго керектүү нерселер бар болчу. Инкубатор, брудер. Анан ошо алып келсек, көп элдер талап кылып, мындай бат жок калды да. Анан дагы жаңылап турабыз. Могу бутылкадагы эмнелер? Бутылкадагы бул стимулятор роста, стимулятор веса деп коет, эң биринчи турган. Андан кийин бул балык майдын түрү. Бул ошо более чистый деп коет, эми тазасы бул күрөң цветтеги болгон. Андан кийин ошо добавкалар кетет да, витаминдер, ушул сыяктуулар. Атияк болсо бүт эле поилка, кормушканын түрлөрү. Буларды эмнеге кошот негизи? Жемге кошуп үйрөтөт да? Эми жемге кошуп үйрөтсө ошол абдан жакшы. Анан көбүрөөк кармап алып, мындай шприц менен оозуна куюп берет экен да. Анан бул жерде ушу поилканын түрлөрүнөн булар бар. Автопоилка деп коет. Муну водопроводко туташтырып койсо эле болду да, уже кой малдыкы да. Койлор өзү ичип ушундай болот. А бул поилкалар, бул кичинекей поилкалар бул тооктордуку. Тиги музоонуку окшойт, Тиги музоонун сүт бере турган нерсеси. 900 сом экен да булар, баасы? 900, пластмасс болгону 600. Бул пай эмелерчи музоонуку? Музоонуку соска өзүнчө 150, асты 250, комплектиси 400 сом болот. Бул поилкалардын баары 50 сомдуктар. Буларда как автопоилка кетет, сууну туташтырып койсо эле, мындай суу ичине мынчалык болгондо суу токтойт. Ичип азайган сайын суу өзү эле толуп турат да. Так, бул дагы ошо автопоилка деп коет. Непильный автопоилка. Бул жерден бир сосудка толтуруп койсо болот. Анан ошол жерден эле баары ала берет. Жана капельный орошениеге окшоп кетет экен да? Ошо капельный орошениеге окшошуп кетет. Эми бул тарапта болсо ошо кормго кошулуучу добавкалар бар. Буриме деп жүрөт, несушкага берилүүчү, кормовой мел дегендер бар. Кормовая сера, ракушечник, жылкыларга берилүүчү
жөжөлөргө берилүүчү мындай добавкалар бар. Булардын баалары канчадан Мирлан ака? Бааларына бул солнышко деген 70 сом, бул 200 сом. Мунун баасы ушунукун кой эле экенбиз. Кармовая сера 500 грамм 60 сом. Аркы буреме 40, несушка 40. Мел кормовой ушундай упаковкадагысы 25 сом экен. Килограммдап да бар, алар 20 сомдон. Бул тарапка өтсөк, бул тарабыбыз бүт эле ошо жанагы кормдун мешоктогулары. Анан дагы аминокислоттун түрү бар, метионин, лизин деген бар. Буларго дейм, Ушул нерселер да, метионин, бул лизин, бул ошо незаменимый аминокислоты деп коет. Андан кийин бул премикстер, витамин, миовит, германский витаминный комплекс да. Холин хлорид деген бар. Анан эми бул жерге өтсөк, шуроттун түрлөрү бар. Семечканын шуроту, жымык, семечканын өзү, кормовые дрожжи деп, горох, мясокосная мука, шурот соевый деген бар, рыбная мука деген бар, монокальций, кормовой мел, ошо азыркы эле кормовые дрожжи дегендин гранул түрү да бул. Ошол анан бул жерде да комбикорм бар. Комбикорм эконом ушул, андан кийин комбикорм стандарт. Бул көбүн эсе ошо уй, кой малдарга бериле турчу нерсе. Килограммы канчадан булардын? Килограммы азыр эми бул экономдуку 32 сом 85 тыйын. То есть эми булардыкы мешок деп сатылат. Мешокто баарында эле 35 килограммдан бул 1150 сом, аркы 1250 сом. Эми азыр бул ушул баа да, анан күндөн күн. Мында баары бар экен да, Бул берки эконом дегенде 15 компонент бар, аркында 23 компонент стандартта. Анан арпа менен буудай канча болот? Буудай 28, арпа 31. Эми ал ушул күнгө ушундай баа да, анан күндө эле кымбаттатып бизди кичине кыйнап атат сатуучуларды. Рахмат Мирлан, абдан пайдалуу информация болду деп ойлойбуз. Силерге рахмат. Буюрса дагы келип таратып туралы, Чоң рахмат. Дагы товарларыбыз жаңыланганда чыгарып турабыз.